Текебаевдин акылдуулугу, Жанар Акаев, Аида Салянова сыяктуу өзүн адамдарын бийликтин ар кайсы бутагына коюп, анан элдин тагдырын ар кандай кылып калчайт. Анан сиз кантип ушул адамды мактадыңыз? Эми бул суроого жооп бере берет, менин дагы өмүрүм өтүп баратат да. Менден сурадыңар да, мыкты саясатчы деп кимди билесиз дедиңер, мен жооп берип койдум. Силер берген жоксуңар да, мыкты адам ким деп. Мен аны адам катары айткан жокмун да, саясатчы деп сурадыңыздар, саясатчы катары айтып бердим. Куулугун, башкалыгын, мунун баарын саясат деп коем. Эгер андан дагы күчтүүлүгүн айтсаңар, атагыла. Кече бирөө суроодо. Текебаевдин бир бүтү турмада, бир буту сыртка чыкпай атып, дагы сизге асылып атат деп, асыла берсин. Эмне деп асылды? Мен карабайм мисалы. Анан WhatsApp'тан жиберип коем. Муну мен да жасаган жокмун, Мадумаров да, Адахан да жасаган жок. Муну Жээнбеков жасап атат реформа деп. Өзү түрмөдөн чыкса реформа бүттү деп эсептейби деп. Аны өзүнө бергиле. А менин атымды аташы мүмкүн чыгуудан бир шарт ушундай болсо керек. Чыгасын, анан мындай иштерди кыласың деген шарт болсо керек. Мен ортомчу болбогондон кийин, укпагандан кийин. Анан кийин кайра базар коргонго барып алып айттым. Ал киши мага эч качан тийишпейт, мен өзүм тийишип алып, анан катыра жообун алам деп. Тийишпе мага. Эгерде кандайдыр бир башка жактарга убада берилген болсо, ал башка маселе. Чыгуунун шарттары кандай болот да, кандай дейсиздер? Аны жакшы көргөндөн чыгарып аткан жок да. 2 жыл 7 ай отурдум дейт. Ошол 2 жылын азыркы менен отуруп атпайсың. 2 жыл болду да. Анан кантан реформаны 2 жылда созуп бүтүрүп коюп турат. Андайда жакшы көрүнөм десең дагы абайлап сүйлөш керек. Жакшы көрүнүүнүн да чеги бар. Куулуктун да чеги бар. Кандай дейсиңер? Мындай ар бир нерсе эми менен болгону жакшы да. Мен а киши жөнүндө бир жаман сөз айтпай аткандан кийин жөн эле койчу мени козгобойчу айламай. Мага эмне кыласың тийишип? Адахан Мадумаров жасагыдай, Мадумаров эмне президент болду. Кандай дейсиңер? Же алар сыяктуу болуп, утурумдукчу болуп алып мен декрет чыгардымбы? Же конституция жаздымбы мен? Баарын өздөрү жазышат, баарын өздөрү чыгарат дагы. Анан сөзгө илиштирсе эле Мадумаровду. Себеп менин атым аталса, мүмкүн салабаттуураак болсо керек да сүйлөгөн сөздөр. Же бир башка бир кишинин кулагына илинип калар деген бир нерсе болсо керек. Ар кимдин пейили өзүнө жолдош болсун.